эмен акчанын арасында жатып калдым. Мени ким сабай алат, мага ким кол көтөрө алат депчи. Депутаттардын бардыгы кетсин деп чыктым мен. Бүт бардыгын барып Садырман Кожоевич кайтам. Коргошун дебей, жакшы сөз менен чыгарсак болмок. Биз дозасын билебиз, баарын кайнатып коебуз, берип атабыз. Аялым өзү кайнатып берет, мен акырын чыкпам. Журналисттер менен медиктер жакшылап иштесе, 4-чү балына келбейт. Бешенали өзүн Петр Первыйга теңеп атат депчи. Мен теңеген жокмун. Жаш бирөө момундай мага окшогон реформатор келсе мен бошотуп берет элем. Америка болсо азыр бүт баарды жакшы болуп атат да. Кутмандуу күнүңүздөр менен Политклиника медиасынын көрөрмандары бүгүн биздин студиябызда конокто саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев болмокчу. Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Социалдык тармактардан ошо көзүңүз көгөргөн сүрөттөрүңүздү көрүп калдым. Анан арча түшүп кетти башына деген маалыматтар тарады. Ушул окуяны өзүңүздөн угалычы, эмне болду? Биз 19 мартта Садыр Нуркожоевич биздин президентибиз менен Алтын балалык реабилитацион центрге барганбыз. Алар билесиздер, Мария Макаева Мерим коому куруп келатып 2005-жылы токтоп калган. Жанынын аркасында калып, кышта калып, ал жер эзилип, бузула баштаган. Ошону көрүп Садыр Нуркожоевич айтты, бул абдан жакшы реабилитацион центр. 500 балага пайдалана турган реабилитацион центрди кайра ишке киргизиш керек деп. Биз элдер менен жолукканда айттык, биз ишке киргизебиз деп. Бирок биздин экономикада бюджетибизде акча жок болгондон кийин мен Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен марафон өткөрдүм. Тапшырмасы менен спонсорлорду сүйлөшүп, ремонтту биз баштадык. Баштап ал жерде 3 отделение ачтык. Андан кийин баарыбыз билесиздер, ал жерде Алтын балалыкка баратканда дагы, көл тарапта дагы жөн эле чычырканактар турат. Айылдар, балдар келип, эж алып, дарылангандан кийин мындай бактардын арасында жүрүш керек, басыш керек, баягы өзүнүн ден соолугуна караш керек деп, биз арчаларды декабрь, январь айында отурушуш керек. Ошону билип, баягы кичинекей арча тыйып койсоң, мындай 50 сантиметр, 1 сантиметр, 1 метрликтердечи, алар деген 20 жылдан кийин барып анан кийин 7-8 метр болот. А биз болсо ошо тоодогу 7-8 метрлерди 10 бала алып алып, ошолор барып казып, азыркы кезде тоодо карда казып, чүрүп келип атышат. Мен ал балдар менен сүйлөшүп, биздин коллегиялар болуп аткандан кийин 130 медиктерди, Кыргызстан боюнча главврачтарды, директорлорду баарын чогултуп, коллегия өткөрүп, ар бириңердин өзүңөрдүн алеяңар болот деп областтарды. Ошолорду биз даярдаганга мен эрте барып, балдардын түшүрүп, аларды карап, балдар деле абдан тоодон үшүп, эртең менен чыгып кетишет, кечке чейин жүрүшөт. Ошолорду баягы поддержка кылыш үчүн барып, мен алар менен сүйлөшүп, алар менен келип, Алтын балалыкта түшүрүп атканда дагы караңгы кирип бараткан, баягы аларга поддержка берейин деп, бер жактан аларды мактап, бер жагында турсам алар түз тартып баратып, елка мындай машинадан бер жакты көстө жүрүп кетип, мен же борпоңму же кача албай калып ошол жердин эмен акчанын арасында жатып калдым. Алар келип көтөрүшүп, андан ары түшүрүп, эртесин коллегия өткөрүп, андан кийин бала эме елкалардын баарын тиктик. Тиккенде могу жерим кичине кызарып калган экен, кичине кызарып. Ошо бойдон эле эртеси күнү мен Жалал Абад областына барып, областной хирургический 100 койкалык отделениени президент менен ачтык. Президент менен сүйлөшүп, элдер деле ал жерде деле интервью алып жүрүштү. Андан кийин эртеси күнү келип эле тиги ВОЗтун ушул омикрон боюнча биз конференция өткөрдүк. Бир кыз келип эле сизден жакыныраак эме ала алчы деди, тиги интервью. Жакыныраак тартып алчы деди. Макул деп анан мен туруп бердим, ал тартып алды. 1-2 суроосуна жооп бердим.
ошол бойдон эле иштеп жүргөм. Үйгө барсам эле кызым айтат, ушундай чыгып кеттир деп. Карасам мен өңүмдө башка болуп калыптыр, көзүмдө башка болуп калыптыр. Мындай өзүм азыркы кезде ичпейм. Ичкен кишидей болуп, бир бала менен урушуп, көзгө жегендей болуп калыптыр да. Анан бүт бара суроо берип, бүт бара айтып атканда айттым, эми жаман реклама деле жакшы реклама. Ошон үчүн азыр депутаттар менен жолукканда бардым, эртеси күнүчү. Баары эле менин көзүмдү карайт. Ким сени урuydu, канаке айтчы деп элечи. Айттым, мен елка урuyду, айтып коем ошол елка деп, ошол мага түшүп кеткен елка 8 метрлик елка экен, тигип койдук. Ошол жерге жазып коюшум керек экен. Министрге түшүп кеткен елка деп. Ошо андан кийин эле мен эч ким сабай албайт, мен сабайм деген пикириңизди билдирдиңиз го. Анан чоң муштумсузбу? Негизи акыркы жолу качан мушташкансыз? Жок, буну мен айтканда дагы мындай башкача эметип коюптур. Исакунович Акунбаев 40-жылдары ошол больницадан келе атса, бандиттер тосуп алышыптыр. Бандиттер тосуп алып, тонойбуз, сабайбыз дегенде аны көрүп калыптыр дагы, бул баягы великий хирург Исакунович Турбаев деп койгоюптур да. Ошондой эле азыркы кезде бир 20 миңден ашык операция кылдым. Алар бүт баары мени таанышат, анан ошон үчүн айттым, мени ким сабай алат, мага ким кол көтөрө алат депчи. Акыркы жолу качан мушташкансыз? Студенттик кезде мушташкам. Школда көп мушташчыбыз, мен интернатты бүткөм. Интернатта жүргөндө баягы чоң класстагылар менен тамакталашып урушуп калчыбыз. Тиги ошо местныйлар менен урушуп калчыбыз. Студент кезде ошол биз Баткенде жүргөндө местныйлар келип, биздин кыздарга тийишип, бизге тийишкенде ошол жерде бир мушташканбыз. Ошо 2-курс болчу. Андан бери мушташа элекмин. Бирөөндө сабай элекмин, бирөөгө колдо көтөрө элекмин, бирөө да мага кол көтөрө элек. Анан ага чейин ушул улуттук кардиология жана терапия борборунун кызматкерлери менен болгон жолугушууңузда юрист менен айтышып кетпедиңизби? Анан ал жолугушуудан врачтар сизге суроо беребиз деп калышты да, бирок сиз мен силердин баарыңарды каматам деп чыгып кеттиңиз да. Негизи эле бул нерсе министрдин этикасына жатабы? Мындай болду да, ал жерге барганда мен врачтар менен жолугайын деп баргам. Ага чейин менин замдарым жолугуп, аудитор текшерип, 1,5 ай, 2 ай биз өкмөткө представление бергенбиз, уволить деп. Алар 1,5 ай текшерип бүт бардыгын, анан кийин бизге берген. Анан мен ошол кардиологиянын сотрудниктери менен жолугуп, алар менен сүйлөшүп, ар бир вопросуна жооп берип, анан кийин аркы кандай иштейбиз, себеби Сарыбаевдин иши азыр прокуратурага берилди. Ал көп катасын өзү да билет, элдер да билет. Мен мисалы алсак, аудиторлор 1 жылда бир, 2 жылда бир текшерет да, ошол жердеги финансовый нарушениялердин бүт бардыгын тактап чыкты. Ошого карата Акылбек Үсөнбекович кол коюп берди. Ал жерде да юристтер бар, ал жерде дагы чоң отдел бар. Ошолордун баары текшерип, бул туура эле экен деп кол коюп берди. Мен эч кандай эле эмеси жок келип, отургузуп, ага чейин бүт баары биле чогулган министр келатат депчи. Келип отурсам эле, ал юрист экен, медик эмес экен. Юрист экен, юристтен болуп, биринчилерден болуп, 1 жыл 3 айдан бери министр болуп атсам, ал билиш керек эле да министр ким экенинчи. Ал менден сурап калды, силер кимсиңер? Мен эметкен эле жокмун, калышкан. Мен эле силер кимсиңер? Эмнеге келип эле отуруп алып эметип атасыңар? Өзүңөр тааныштыргыла деп. Мен тааныштырдым. Мен министрмин деп. Сен кимсиң десем, мен юристмин дейт. Юристмин дейт. Андан кийин эле башка темада эле сантехник экен. Сантехник башка темада эле кирип эле тетиги реабилитационный центрди мурун ошол ковид убагында дерматовенерология көчкөн экен. Абдан жаман кылып иштешип кетишиптир. Эми үчүн силер ал жердин акчасын төлөбөй атасыңар деп эметкен. Мен ойлоп атам, ал же аны даярдап койгон, же болбосо ал жерде туугандар жашайт. Ошондон кийин эле сөз болуп калгандан кийин эле мен түшүндүм. Биздин сотрудниктер менен биздин жакшы сөз болбойт деп эле анан директоруна айттым, жүр кабинетиңе жүр. Кабинетиңе барып, кабинетиңе өткөрүп бер.
башка директор болот деп эле анан чыгып кетип эле өткөрүп бердим. Бул обычный эле. Андан кийин 3 күндөн кийин кайра келдим. Сотрудниктер менен жолуктум. Бүт баарына түшүндүрүп бердик. Ар бир вопросуна мен жооп бердим. Ошол учурда жооп берсеңиз болбойт беле? Ал учурда мындай да, ал учурда тигил директор, мурдакы директор юристти, сантехникти, жаш балдарды тиги буларды готовить этип койгонда, суроолордучу. Ар кандай суроолорду готовить этип, баягы эмеге чакырып, мындай конфликтке чакырмакта. Андан кийин кайра келдимде бүт баарына жооп бердим. Потому что мен өзүм врач мен көп жерде жолугушуп жүрөм, психологмун. Түшүндүм да ал жерде биздин өзүбүздүн сөзүбүз болбош экенин түшүнүп. Анан ошол эле борбордун кызматкерлеринин бир бөлүгү сизди кызматтан кетсин деп талап кылып атышпайбы? Анан сиз буга кандай комментарий бересиз? Негизи эле кызматтан кетүүгө даярсызбы? Мындай да, биринчиден ага мен аны уккан жокмун алардын. Мисалы алсак кет деп чыгып, мисалы алсак кагаз түрүндө айтып, мен иштей албай атканымды айтып, же бирден болуп кет десе мен ойлоп көрөт элем да. Кайсы ишти кыла албай аткан үчүн, же менин ордума бирөө келсе ал жакшы иштеп кете алабы, кете албайбы, ошону ойломокмун. Себеби мен бияка келип, абдан непопулярный решенияларды алып атам 1 жылдын ичинде. Бул деген, эгер мындай айтып берсем, 11 январда, 10 январда президенттик өттү, ошо журналисттер президенттик шайлоо менен, ошол менен мындай аралжы болуп калсын, мага тийишпей турсун деп, 15-16 жылдан бери реформа кылып кеткен реформаны кайра ордуна келтирдим. Манастан демек ден соолук деген саламаттык сактоо жагындагы мурдакы Советтер Союзунда 70 жылдан бери нукталып калган саламаттык сактоону булар чачыранды кылып ийген да. Мисалы алсак, бир райондо 5 медучреждение болуп калган, бирин-бири укпай калган, 5 главврач болуп калган, 10 зам главврач болуп калган, 5 шофер болуп калган, 5 бухгалтер болуп калган. Ушундай болуп кеткен да, бирин-бирине ошондой кезде эле больнойлор, бейтаптар кыйналып калган. Кайсы медучреждение барса же аппараттары жок, же бияка барса силер биздики эмессиңер, тияка баргыла деп ортодо болуп калган. Ошону мен жок кылып, баардыгын кошуп койдум Кыргызстан боюнча. Ошол Кыргызстан боюнча кошуп койгондо мынакей биздики 3-волнада биздин реформабыз туура экени билинди. Баардыгы азыр жакшы иштеп атат. Райондо бир главврач бар, өзүнүн башы менен жооп берет. Кайсы эмеде медучрежденияда ковидке ачсам болот, кандай кылып эметсем болот, тез жардамды каякта иштешим керек, бүт баардыгы ордуна туруп калды. Советтер Союзунда 70 жылдан бери. Бизге чейин кылган реформанын баардыгы туура эмес болуп калган. Ошондо мен 200ден ашык главврач, зам главврачтарды бошоттурдум жумуштан. Алар дагы эртең менен чыгып келип, Волгага туруп, водители келип үйүнө жумушка алып барчы. Аялын жумушка алып барчы, балдарын алып барчы. Ал деген привилегия жок болуп калды. Ал деген эртең менен келип иштей баштады, жөн эле врач болуп. Ошондой азыр реформаларды биз көп кылып атабыз. Кайсы жерде, мисалы алсак, көп любой эле больницаны айтсам, 30 жылдан токтоп калган реформа, эчтеке болбой өспөй калгандардын баардыгын биз текшерип, өзө турган жаш балдарды директор коюп атабыз, главврач коюп атабыз. Ошондой эле мына Бишкекте да бүгүн дагы көп эмеге недовольныйлар митингге чыгат, жаза башташат, бишине туура эмес кылды. Себеби 3 жылдан бери Горздрав Бишкекте саламаттык сактоо жагы мэрияга баштап калгандагы 4 эле главврач болуп калып, 4 эле башкарып, эч ким бирин-бири укпай калган. Аны мен ковид убагында көрдүм дагы, азыр баарын бириктирип 10 ССМ ачып атам. 10 ССМ. Бүгүн представление кетти. Ошондой эле туберкулездон 43 больница тиги буларды оптимизация кылып жаап атам. Мынакей азыркы кезде мен 4-өнү жаптым. Бирок алардын барып сотрудниктер менен жолугуп, аларга түшүндүрүп атам. Алыс кетпей эле 7-микрорайондо балдардын туберкулезный больницасы бар болчу.
3 жылда ичинде бир эле больной лечение кылыптыр. 33 адам айлык алып келаткан. Эртең менен келет, больной жок. Чай ичишет, ушакташат, кайра кетишет, айлыгын алат, отоплениясы кетип атат, канализация кетип атат. Бул биздин налогдон түшкөн акчага отурушкан. Мен алардын келдим да түшүндүрдүм. Бардыгына жумуштап бердим. Ал жерге 400 балага бала бакча ачтым. Ошондой эле дагы бир жерден 400 балага бала бакча ачтым. Көчөгүнү барып, Арчалуу селосунда дагы 43 киши иштеп аткан чүйскө туберкулезный больницаны жаап келдим. Себеби 43 киши ал жерде айлык алып атат. Бир 2-3 жылдан мурун 3 больной жаткан экен. Азыркы кезде лечение туберкулездуку бул амбулаторный лечение. 3 айлап 4 айлап эметкендер. Чүй областы мертең мен 2 күн Сыкөл областында 1-2 туберкулезный больницага барып, жолугуп, элдер менен жолуп аларга түшүндүрүп жаап келем. Юкка барып келдим 3 областка. Алардын барып жолугуп сүйлөшүп, азыркы кезде сотрудниктер менен күнүгө мен телефон аркылуу сүйлөшүп атам, кимди каяка жумушка орноштурабыз. Потому что биздин президент Садыр Нуркожоевич Жапаров мага тапшырма берди. Өзүң барып, элдерге түшүндүрүп, сотрудниктерге түшүндүрүп, эч ким медиктердин эч кими жумушсуз калбайт, жумушка орноштургула деп. Журналисттер башкача кылып жүрүптүр да, меникинче ошон үчүн башкача сүйлөйүн деп атам. Псих менен алкаш айтып атам, арак ичкендер азайып калыптыр. Көп барып лечение албайт экен. Мурдакы Советтер Союзунун убагындагы чоң зданиялардын бардыгычы аз эле болуп калыптыр. Ошондой эле биздин элдер көп болгон үчүн, жанакы психический отклонение болгондордукун жатышчы. Алар да азыр больнойлор жок болуп, мен экөөнү кошуп атам. Дүйнө жүзүндөгү кошулуп эффективный берет да. Алар да азыр мынакей кошуп, шаардыкын кошуп атсам, көчөгүндө элдер чыгыптыр, биз каякка барабыз, биз ал жерде основной бухгалтерлер, директорлер, тиги бу дегендерчи. Медиктер чыкпайт. Медиктер ошол жерден эле жумуш алып иштеп калышат дагы, специалистин үйгө көрчөт. А берки бухгалтерлер, шофёрлор дагы ошолар болсо эми турмушуна экен башка жактан барып жумуш иштеш керек. Ошондо айтып атпайсызбы жогоруда журналисттер башкача кылыптыр, мен да башкача жооп берейин депчи. Анан эмнени башкача жооп берейин деп турасыз? Жок, эмчи дегенде баягы жалпак кыргыз элине түшүнүктүү болсун депчи. Мен жалпак сөз менен сүйлөшсөм, ошону журналисттерчи которуп ошол теманы эмеге коюп коюп атат да. Анан кийин элдер мында болуп калып, основной баягы сүйлөшүп аткан сөздөргө эметпей эле ошону карап калып атышат. Буга чейин сиз каалайсызбы, каалабайсызбы Кыргызстанга коронавирустун омикрон штабы келет деп айттыңыз го. Анан негизи эле ушу саламаттыкты сактоо министрлиги буга кандай даярдыктарды көрүп жатат? Эми мен келгенден бери 1 жыл 3 айдын ичинде ушу ковид менен 2 волнасын өткөрдүк. Мурдакы 20-жылы июнь айдагы караганда биздики бир 3-4 же 5 эсе ооругандар көп болду. Мурдакы сиздер билесиздер, канча өлүм болуп кетти эле, канча деген больницалар жабылып калды эле, бүт бардыгын биз азыркы кезде жана реформа менен больницалардын бардыгы даяр. Ошол эле Дельта качан келет деп аттылы, индийский формачы, биз алда келди. Азыркы кезде основной ошо Дельта формасы менен жүрүп атат. Омикрон да келет. Ага медиктердин бардыгыбыз даярбыз. Больницалардын бардыгы место, койка место бар. Дары-дармектер бар. Врачтардын баары специализациядан өткөн. Средства индивидуальной защиты бар. Мурдакыдай болуп, мындай канчалык көп болсо дагы элдер кыйналып кетпейт. Биринчиден, экинчиден, азыркы кезде саламаттык сактоо министерствосунун 1 жыл 3 айдын ичинде кылган иши абдан жакшы. Башка өлкөлөрдө эшикке чыкканда маска кийиш керек. Маска кийбесең штраф салат. Бизде көчөдө карап көрсөң, мен дайыма жумушка келгенде, жумуштан кетип баратканда шофер экөөбүз мелдешебиз. Дайыма мен отуруп коем. Шоферым айтат, 100 кишиден 1 киши эле маска тагынып жүрөт депчи. Мен айтам, как министр катары мени угуп атат болуш керек. Бир 5тен өйдө болуш керек десем, основной эле санасак эле бир 100 кишиден 1 эле киши, же болбосо 100 кишиден эч ким кийбей калып атат маска.
Могу жерде журналисттердин ичинен бирөө да кийген жок. Экинчиден журналисттер менен медиктер жакшылап иштесе, 4-чү балына келбейт. Биз элге түшүндүрүп айтсак, мына омикрон келди, маска кийгиле, колуңарды жуугула, дистанцияны сактагыла десечи, 4-чү балына келбейт, ушул бойдон эле жашап кете беребиз. Вакцинация өткүлө, журналисттер ушул вакцинация өткүлө деп жакшы берип адамдар өтсө, биз ковид оорусун менен ушундай бир баягы вакцинация өтпөй калган, организмде иммунитет аз болгондордуку ошол кишилер ооруйт. Абдан эле слабы болсо алар өлүп калат. А так бизде бир күндө бирден же болбосо кээ бирлер күндөр өлбөй калып атат Кыргызстан боюнча. 30-32 40ка жакын эле ковид оорусу менен катталып атат. Анан Аконит министри деген каймана ат менен дагы таанымал болбодуңузбу? Дагы деле угор кошун кайнатып атасыздарбы? Угор кошун биздин ата-энелерибиз кылымдан кылымга колдонуп келаткан. Азыр деле бардык аймакта колдонуп келишет. Аларды биздин апалар, аталар же болбосо үйрөнүп алган балдар ошол угор кошунду даярдап, онкологический заболеванияларда, баягы рактын өтүп кеткенде тиги буларда берип келаткан. Эң жакшысы бул өпкө оорусу болгондо мында эме болот да, мындай очищение болуп жакшы кылат. Биз сурагандарга азыр берип атабыз. Муну реклама кылбайбыз. Себеби реклама кылып эметсе көп журналисттер мындан чоң сенсация кылыш үчүн ар кандай эмелерди жазып ар кандай кылат экен. Ошон үчүн мен качан гана биздин өлкөбүз, адамдарыбыздын сознаниясы бүт баардык жакшы, журналисттердин сознаниясы башка өлкөлөрдүкүндөй кылып даяр болгондо, мисалы алсак, башка өлкөлөрдүн баардыгы эле колдонулат. Россияда Аконит деп колдонулат. Кытайда чөп-чарлардан бүт бар кылат. Биздин ушул угор кошундун тамырын Кытай тонналап алып кетип атат. Элдердин баары көнүп калышта да касып туруп Кытайга өткөрүп берип атат, Кытай алып кетип атат. Баардыгын кылып атышат. Кошуп, названиясын башка кылып берип коет бүттү. Бизде эң эле жаманы биз башында туура эмес кылып алыптырбыз да. Угор кошун дебей жакшы сөз менен чыгарсак болмок экен да, орустардын эле Аконитин кылып, же болбосо башка бир названия менен чыгарсак, элдин көбү түшүнбөй калат эле бул эмнеден даярдалды. Мүмкүн жакшы тоодогу жыты жакшы чөптөн даярдалган адар турбайбы, жакшы турбайбы деп эмечи колдонмок да. Биздин баягы элге туура түшүндүрүү жагынан биздики кичине туура эмес болуп калган үчүн элдер да көтөрүлүп, ошол журналисттер, башкалар, могу жердеги шаардагылар. А башкалар болсо ошол эле азыркы кезде онкозаболевание менен 4-стадия, 3-стадиялардыкы эмелер жардам бербей калганда тиги больницада бүт баары келип сурап кетип атышат. Биз дозасын билебиз, баарын кайнатып койгонбуз, берип атабыз. Мурда ошо президенттик резиденцияда кайнатып атабыз деп айткансыздар да. Азыр деле ошол жерде кайнатып атасыздарбы? Мисалы алсак, президенттик резиденцияда кайнатып атабыз деп мен эч качан айткан эмесмин. Бул идея Садыр Нуркожоевич Жапаровдук болчу. Бул өзү атасы ушул адамдарды лечение кылып жүргөн экен, дарылап жүргөн экен, эффект жакшы болгон экен. Анан биздин президентибиз ошондон үйрөнүп алыптыр. Мен болсо эч качан угор кошунда көргөн да эмесмин, уккан да эмесмин, укчумун мындай депчи. Анан өзүм көрүп, кандай кылып даярдайт экен, кандай деп. Мен үчүн энди бирөө үйрөтүш керек болчу. Башында ошол жактан кылдык, андан кийин бүт баарысы эле үйрөнүп алдык. Бүт баарысы эле керек болуп калганда кандай кылып ич керек экенин үйрөтүп эле жүрөбүз. Эми ал жерде мындай да, тиги угор кошунду тамыры чыккандан кийин ошо тамырына караштуу сууга кошуп ошону кайнатасың. Ал жерде билиш керек да. Аз болуп калса эффект жок болуп калат. Көп болуп калса улан өлүп калат. Анан ошон үчүн биз туура эметип тиги азыркы кезде өнөкөт оорулар барларды, рактарды, ошолорду келип кичине да болсо адамга жардам болсун деп сурап келгендерге берип атабыз. А так мындай ковид оорусун же болбосо
больницаларда дарылаган жокпуз. Анан сиз өзүңүз кесибиңиз боюнча врач экенсиз, анан кантип ушул уу коргошунду сунуштадыңыз да? Негизи медицина илимдеринде кайсы бир дары дармекти сунуштардан мурда медициналык изилдөөдөн өткөрүшөт да. Анан бул эмне үчүн мындай медициналык илим аркылуу сунушталган жок да? Мен өзүм окумуштумун да. Көп ачуулардын эсимин, көп статьялар жазгам, көп больнойлорду операция кылгам. Азыркы эле ошо вакцинаны киргизип атканда дагы клинический испытание деп коет. Ошону өткөрүш керек. Аны өткөргөндөн кийин, анан кийин тиги лицензия алып же улут сертификат алат да. Азыркы кезде бүт өлкөдө вакцинаны даярдап атышат. Кээ бирөө өтпөй калат, кээ бирөө өтөт атат. Анын баардыгы эле 3-4 клинический испытание деп коет, адамдарда кылат. Адамдарга мындай дозасын берет, тигиндей дозасын берет, кансыз эффект болгонун ошондой кылып берет да. Ошондо мен окумуштуу болгондон кийин ошону карап туруп эле өзүбүз биринчи туугандарыбызга берип, өзүбүз кичкенден кийин пайдалуу болгон үчүн адамдарга бердик. Бир дагы адам каза болгон жок, бир дагы адам осложнение болгон жок да. Анан буга чейин ошо өзүм да ичип турам дебедиңиз беле? Азыр дагы ичесизби? Азыр дагы ичем. Кайсы убакта ичесиз? Эми күндө ичесизби же кандай? Жок, мен өзүм өпкөм ооруйт, бронхит менен пневмонияны ооруп жүрчүмүн да. Жаш кезимден бери эле тиги бул. Анан ушул күн суук андай мындай болгондо меники кармап калат. Анан эметип ичсем эле бир 2-3 ичкенден кийин өтүп кетет. Бул эми баягы иммунитетти көтөрүп атат болуш керек. Биз эми наука жакшылап иштеп, жанакы бүт баарын кылсак, кандай бол кайсы клеткаларга кантип мындай тиерин издеп чыксак, ошондо гана анан кийин адамдарга айтабыз. А так аялым өзү кайнатып берет, мен акырын ичип коем. Негизи ушу сиз министр болуп иштеп, министр болуп келгенге чейин каякта иштечү элеңиз өзүңүз? Кайсы жаатта өзүңүздү мындай тааныштырып кетиңизчи? Ушул эмне менен алек болчу элеңиз дегиле? Мен өзүм 8 класстан баштап эле хирург болсомчу дедим. Анан медицинага өтүп, аны бүткөндөн кийин эле хирург болуп 25 жыл биринчи больницада иштедим. 20 миңден жакын айтып атпайм, азыр кезде операциялар кылдык, күнү-түнү кылчубуз. Кандидаттык жактадым, доктордукту жактадым, профессор болдум, жөнөкөй ассистент болуп, доцент болуп, профессор болуп, анан кийин акыркы 17 жыл Исаак Кунович Акунбаев түптөп кеткен клиниканы башкардым. Ошол жерде хирург болуп иштедим, завкафедра болдум. Азыркы кезде членкор академик болдум. Бул менин баягы хирургия жагымда ошо жетишкендиктерим. 300дөн ашык статья жаздым, 10дон ашык китеп жаздым. 10дон ашык баягы изобретение деп коет, изобретение, патенттер бар. Анан социалдык тармактарда ушу сизди Садыр Жапаровдун эрке министри дегендей пикирлерди жазып келишет да. Садыр Жапаров менен кандай байланышыңыз бар? Негизи каяктан таанышып калгансыздар? Мен 2005 жылы Садыр Нуркожоевич депутат болуп келди. Ошондо баягы Түп районунан Ысык-Көл областынан өткөндөн кийин ал кезде мен Исаак Кунович Акунбаев түптөп кеткен клиниканын жетектеп келаткам. Айылдан келген туугандары, өздөрүнүн баягы тааныштарын, же болбосо ошол эле избирательдердин ооруп калганда мага жөнөтчү. Мен операция кылып, айыктырып жүрүп, ошол бойдон эле экөөбүздүн таанышыбыз ага ини катары өнүп кетти. Анан Садыр Нуркожоевич премьер болуп, анан президент болгондо мага айтты, азыркы кезде саламаттык сактоо жагын бир башкарып, элге мындай жакшы медицина жагын жеткирип бербейсиңби? Айттым, мен Садыр Нуркожоевич сесигер ушундай мага көрсөтүп, менин тажрыйбамды көрүп, билип, ушул тармакты берип аткандан кийин мен опытымды бүт баарын колдонуп иштеп берем деп иштеп атабыз. Экинчиден, эми үчүн Садыр Нуркожоевич ошентип айтып калган себеби, ар бир реформамды ар кылгарда
бүт бардығын 7 жолу ойлонуп бир жолу кескен дегендей барып Садыр Нуркожоевичке айтам. Садыр Нуркожоевич экөөбүз көп спорт этебиз. Ал мында болбой калдыгынан жанакы 20 жылдан бери биздин атактуу медиктер кылып келген реформаны, Манастан денсаулык деген реформаны бир күндө бузуп кайра которуп ийгенге бир эрк керек. Анан мен ошону ойлонуп, мүмкүн ал болбой калып, жакшы болбой, акча деген жок. Мисалы алсак тигилер айтты, биз абдан чоң акча менен реформа кылдык эле, сен ал акчаны жок кантип кыласың деди. Мен айттым, акчасы жок эле кылабыз. Мен кыла баштадым. Мага өзүнүн баягы портфелинен ажырагандар, машинасынан ажырагандар, шоферунан ажырагандардын баардыгы жаза башташты. Момундай болуп атат, тигиндей болуп атат депчи, бүт баардыгы. Чоңдор келип мурдакы реформа кылган министрлер, зам министрлер, аткаминерлердин баардыгы келип Садыр Нуркожоевичке айта баштады. Момундай болду, биз кылганбыз, мындай болуп атат. Ал тиги сен койгон эме азыр мынакей ковид болуп атканда бүт бар талканат, эл бар кыйрылып калат деди. Мен чакырды Садыр Нуркожоевич. Мен айттым, 2 айдын ичинде өзүнө келип бүт барды ордуна туруп калат. 2 айдын ичинде өзүнүн ордуна туруп калды. Май, июнь, июлдагы волнада ковидте абдан жакшы көрсөттү да. Ушундай биздин кылган реформабыздын натыйжасы болуп, 3-чү волнада эсеп жагынан мурдакы 20-жылга караганда 3-4 эсе көп ооруганы менен осложнение өлгөндөрдүн саны 10 эседен азайды. Ооругандар мурдакыдай кылып место издеп больницаны тепкилеген жок. Дары иштеген жок, дары сатып алган жок. Дарынын баары бекер болду. Врачтарга компенсация берип аттыр. Больницаларда местолор болду. Мына реформанын иши. Ушундай азыр реформадагы 3 реформаны кылардын астында Садыр Нуркожоевичке келип айттым. Азыр момундай болуп атат десем, ал мага айтты. Ар бир больницага барып, жаба турган больницаларымын сотрудниктер менен жолугуп, алар менен иштешип, ар биринде түшүндүрүп айтып, алар да түшүнөт, медиктер да түшүнөт. Мисалы алсак 3 жылдан бери бир эле больнойду лечение кылып 33 киши айылга отурган киши деле эметет. Ошо реформанын аркасынан биз бюджеттен 1 сом албай, 1-апрелде участковый врачтарга 100% айлык көтөрүп бердик. Азырда мынакей сокращение кылып, бүт бардык акча издеп атабыз. 1-июлда дагы 50%ке башка врачтардын көтөрдүк. Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшүп, 1-апрелде кайра биз өзүбүздүн баягы реформабыздын оптимизациядан келип чыккан акчаларды анан кийин бюджеттен кичине акча алып туруп, кайрадан медиктердин айлыгын көтөрөбүз. Буга чейин 15 жылдан бери көтөрүлбөй аткан айлыктар 1 жылдын ичинде эле 1 жыл 2 жылдын ичинде 2-3 эсе көтөрүлөт. Ошондо сиз мындай реформаны жасаш үчүн эрк керек деп атпайсызбы? Анан мен эрктүү министрмин деп айткыңыз келип атабы муну менен? Жок, эрк керек деген себеби буга дагы Садыр Нуркожоевичтин эрки керек. Ушундай кармап 120 депутат против чыгып жана эмчүн дегенде суранган алардын главврачтарын койбой. Баягы эме жок экен да. Андай кыргызча айтканда тажрыйбасы жок эле эмелерди коюп бер деди. Бүт баарын жазып алып аттым. Бирин да койгон жокмун. Чоңдор суранатты, бирин да койгон жокмун. Көнүп калган элдердин баардыгы же карындашын жумуштан алып таштадым, иштей албай аткан. Же байкеси главврач болуп жүргөн экен 30 жылдардан бери. Аны алып таштадым. Достордун главврачтарын алдым, иштей албай аткандардын. Жакшы иштеген жаш балдарды койдум. Естественно, ким жаман? Бейшеналиев жаман. Депутаттардын баардыгы кетсин деп чыктым мен. Кол коюп беришти. Мындай кылып кол көтөрүшүп. Тайный голосованиядан мени өткөрбөй коюшту. Садыр Нуркожоевичтин эрки бар экен. Кой. Иштеп аткан министрди, реформа аткан министрди калтырышыбыз керек деп. Петр Первый деле мисалга алсак тиги жана бариндердин сакалы жүргөн сакалдарын өзү алып момундай кылабыз деп реформа кылган. Алардагы баягы бай эмелер сар князь бариндердин баардыгы Петр Первыйды кетсин, Петр Первый жаман кылат деп история көрсөттү да, жакшы иштеп аткан экен. Ошентип мен Петр Первыйды айтып койсом, соцсетте чыгып кеттир. Бейшеналиев өзүн Петр Первыйга теңеп атат депчи. Мен теңеген жокмун. Мен только эле ким реформа кылса, ким эмеге убакыт гана
тарыккана өзүң туура экенин алып чыгат. Биз кылып аткан азыр туура. Жогоруда мен суроо бердим эле, негизи суроомо так жооп ала албай калдым да. Кайсы? Негизи кызматтан качан кетейин деген оюңуз бар өзүңүздүн? Биринчиден кызматтан министр болуп иштеп аткандачы мен өзүм астында койгон реформа пландарымды ишке ашырышым керек. Биринчи. Экинчи, ден соолук болуш керек. Мен күнү түн иштейм, 3 саат 4 саат эле уктайм. Үчүнчүдөн жаш бирөө момундай мага окшогон реформатор келсе, мен осунду жанакындай жаш балдар айтып атпайбы, кетсин деп жакшы. Ошолор кетсин десе мен бошотуп берет элем. Азыркы кезде мен деле министр болуп, башка министр, мурдакы министрлеричи кресломду кармап коюп эле, ошо главврачтарды карап коюп эле, жаңы жылга подарок алып келип берген, чогултуп коюп эле отура бермекмин. Эчтеке кылбай элечи. Ошо ойдон деле кете бермет. Саламаттык сактоо жагычы. Мен жок, кыргыз элине бир жакшы кылып, азыркы кезде эң последний шанс берилди да, оңдоп кетишкенге өлкөнү. Ошолордун ичинде саламаттык сактоо жагын оңдоп кеткенге последний шанс. Эмчүнө эле мага тийбей, мен сага тийбейин деп эле мурдакыдай эле кете берсек деле болот. Мен мурдакы министрлерге деле суроо бергем. Ошо Металлип Мамытовичке бергем. Тиги Сабыр Жумабековке берген министр болуп турган. Эмчүн ушундай реформаларды көрүп туруп силер ошо реформа мурункула туура эмес кылып баратышат. Ошону эмчүн силер министр болуп токтотуп калган жоксуңар десем, ачыгын айталы дейт. Биринчиден эркибиз жетпей калды, экинчиден үй жакта жакшы поддержка жок болуп калды дейт. Булар алардын сөздөрү. А меники болсо азыр бүт барды жакшы болуп атат да. Ошондо сизде эки жагы тең бар экен да. Үйдө жактан да колдоо, анан өзүңүздүн эркиңиз дагы. Ошондой болуп атат. Жакшы, акыркы суроом болсун. Негизи эле жогоруда журналисттер деп көп айтып келбедиңизби? Анан журналисттерге кандай нааразычылыгыңыз бар? Журналисттер азыркы кезде конкуренция болупчу. Көп жагын сенсационный эмени чыгарып атасыңар. Андан көрөк азыркы кылып аткан иштердичи макташ керек да. Ошондо элге бизге силер жардам беришиңер керек. Саламаттык сактоо министерствосуна биз чогуу иштешип, чогуу эметсек, вакцинацияны чогуу кылабыз. А кээ бир журналисттер болсо тиги Токтогулда же болбосо Акталада бирөөсүнүн телефонун угуп калыптыр. Вакцинация кылгандан кийин температура болуп кыйналып атат десечи, ошону эле жазып чыгышат. 100 миң деп вакцинация кылсак, анын журналисттин тууганы ооруп калыптыр. Ал мага звонить этип атпайбы? Ошону чыгарып ийиптир. Мага звонить этип, мынакей айттым. 0,5% вакцинация кылгандардыкы 3 күнгө чейин температура болот, тиги болот, бул болот депчи. А биздин элге мындай пиар кылыш үчүн жазып кеткенди көп окушат да, ошондон кийин ушактай башташат. Ошон үчүн мен көп журналисттерге айтам да, чогуу саламаттык сактоо министерствосу менен биз менен чогуу иштеп, ушул ковидти жеңиш үчүн кандай биз аракет кылып атабыз. Жанакы эле алгоритмди силер күнүгө эле элдер менен силер күнүгө эле тиги элдерге материал чыгарып атасыңар. Ошонун башында же аягында эле элибизди сактап калыш үчүн ковидтен утуп өзүбүздүн чоң аталар, чоң апаларды тиги неберелер менен кучакташып парктарда гүл айтыш үчүн 3 нерсени сактагыла: маска кийгиле, дистанцияны сактагыла, колуңарды жуугула деп айтып турсаңар эле элдердин дагы аң сезимине кирип калат да. Ошондо сиздерди мактап эле турушубуз керек экен да, Жок, биз кылып аткан иштерди макташ керек. Эмчүн дегенде азыркы кезде мен Жакшы, министр мырза, ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Убактыңызды бөлүп келип кеткениңизге ыраазычылык билдирем. Политклиника медиасынын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар.